Кыргыз ырларын келтире ырдаган бул апалар Россияда ар кандай кызматта эмгектенишет. Чет өлкөдө жүрүшсө дагы кыргыздын маданиятын аздектеп, бул өңдүү иш-чараларды үзбөй өткөрүп турууну колго алышкан. Бул ирет кыргызстандык апалар Россия жергесинде чогулуп, шайыр апалар аттуу маданий иш-чараны өткөрүштү. Мындан өздөрү дагы эргүү алып, чет жерде жүрүшсө дагы кыргыздын маданиятына сүңгүп кирип, каада салттарды сахналаштырып беришти. Мындан тышкары элдик ырларды ийнине жеткире аткарышты. Маданий иш-чарада Талас жергесинен Москвага барып иштеген айымдар комуз чертип ырырдап беришти. Иш-чаранын башкы максаты кыргыздын эзелки маданиятын жаш муундарга жеткирүү. Анткени Россияда иштеп жүргөн жаштар көп экендиги табашсыз. Иш-чаранын алкагында Талас облусунун шаарынан жана 4 районунан барып иштеген апалар Талас элине салам жолдоп, ынтымак, тынчтык жана бакубат жашоо каалашты. Талас шаарынан болом. Талас шаарындагы номер 5-орто мектебинде мугалим болуп эмгектенип, билим берүүнүн отличнигимин. Азыркы учурда Москва шаарында жашап эмгектенем. Талас биримдигинин активдүү мүчөсү катары мигранттык жашоодо мекендештерибизге колдоо көрсөтүп, мекенден алыс жүрсөк дагы кол өнөрчүлүктү бул жактагы жаштарга жайылтуу менен бирге коомдор аралык сынак көргөзмөлөргө катышып келем. Ардактап турса кең мекен, ай чүрөк болуш эмнекен, кадырлап турса кең мекен, канекей болуш эмнекен. Мурдагы мыкты кыздардан азыркы кыздар кем бекен демекчи, бизди энелерди колдоп, коштоп, сүрөп турган биздин Талас биримдигинин жаштары, акыл ойдун кени, улуу журттун башы болгон мыкты уул кыздарыбызга ыраазычылыгымды билдирип кетем. Москва шаарындагы кыргыз айымдарынан куралган шайыр апалар өнөрлөрүн көргөзүп, чогуу иштешкен жана Россиядагы кыргыздарга жакшы маанай тартуулашты. Маданият үйү ак элечек кийген апаларга толуп, ичи комуз күүсүнө жана кыргыз ырларына бөлөндү. Карабара районунун кызы болом. 5 уул, 9 неберенин энесимин. 2013 жылдан бери ушул Москва шаарында жашап, медициналык борбордо медсестра болуп эмгектенип келем. Мен бул шайыр апалар конкурсуна баланы бешикке бөлөө жүрүлмөсү менен чыктым. Биздин максатыбыз элдик салтты жаштар арасында кеңири жайылтуу. Бешик бул биздин кыргыз элибиздин баалуу буюмдарынын бири. Бешик тарбия башаты. Бешикке жаткан баланын асты кургак болуп, уйкусу тынч болуп, колу буттары түп-түз, кирбеттүү, сымбаттуу болот. Ушул балдарыбыздын келечеги кең болуш үчүн биз ыңыркай кезинен кам көрүшүбүз керек. Элибизде тынччылык болсун, заманыбызда бейкучулук болсун. Кыргыз элинин генетикасы бузулбай, Манас атабыздай балбан, чыган уулдарыбыз көп болсун. Маданий кечеде мекендештер апаларды колдоп, коштоп турушту. Шайыр апалар ырдап кыргыздын улуттук када салттарын, үрп адаттарын аткарып, көрүүчүлөрдүн алкышына ээ болушту. Манас районунун Покровка айылынын тургуну, кесүү мончо мугалиммин. Москвада 5 жылдан бери кызмат кыламын. Жакын арада Москвада шайыр апалар конкурсу болуп, ал конкурска катыштым. Барыңыздарга ийгилик каалаймын. Келе жаткан 8 март майрамыңыздар куттуу болсун, урматтуу энелер, урматтуу апалар. Жана дагы биздин коштогон Талас коомунун уул кыздарына, балдарга рахмат айтамын. Бул күнү маданий иш-чаранын катышуучулары дагы көп болуп, мекендештерди кубантты. Жыйынтыгында каалоо тилектер айтылды. Талас районуна караштуу кадимки Каныке апам зарлап сагынган кең кол өрөөнүн этегиндеги Ташарык айылынанмын. Москвага келгениме 1 жылдан ашты. Өзүмө окшогон өнөрпоздорду издеп, жакында Москва шаарындагы маданий борбордун бар экенин, ошол убакта Талас айымдар уюмунун бар экенин эшитип калдым. Ошол арада Зарыл Өмүралиева акын кызыбыз менен таанышып калып, Зарылдын үндөөсү менен жакында 28 февралда өткөн шайыр апалар конкурсуна катышууга мүмкүнчүлүк алдым.
шайыр апалар конкурсуна келген элдин каранынан көптүгүнөн биздин эл бөлөк жер бөтөн элде жүрсө дагы өзүнүн улутун каада салтын унутпаган, сыйлаган, өнөрүн сыйлаган улуу эл экенине дагы бир жолу көзүм жетти. Жалаң эле талас уюн эмес, Москвадагы баардык кыргыздардын маданияттын, кыргыздын маданиятын баардык элге жайылтуудагы чоң салым үчүн Маданият борборунун төрагасы, төрайымы Гүлшайырга чоң ыраазычылык билдирмекчимин. Москвадагы жумушчулардан түзүлгөн таластык шайыр апалар облус калкына абыстан салам жолдоп, алыдагы майрамдары менен куттуктап, ден соолук каалашты. Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылынын жашоочусумун. Жашым 60-та. 4 кызым бар, 7 неберем бар. Азыркы учурда Москва шаарында эмгектенем. Келгениме 4 жыл болду. Жакында эле жаз майрамы уктурлап шайыр апалар конкурсу болуп, өмүрү колдоруна комуз албаган апалар комуз үйрөнүшүп, кыргыздын каада салтын, үрп адатын көрсөттүк жаштарга. Бул жерге маданий иш-чараны уюштуруп, апалардын бизге да болсо талантын элге көрсөтүп, шайыр кызыбызга рахмат. Бизге колдоо көрсөткөн Талас биримдик коомунун балдарына ыраазычылык. Баарыңар тегиз аман эсен болгула, жакшылыктар болсун, жакшы күндөр Кудайым насип кыла берсин. Жакынкы жылдардан бери бул өңдүү иш-чаралар Москва шаарында байма-бай уюшулуп келет. Талас биримдиги коомунун мүчөлөрү ар бир маданий иш-чарага активдүү катышып, дайым мыкты даярдыктарын көрсөтүшөт. Бул жакта ошо күнүмдүк жашоо менен эле, күнүмдүк турмуш менен алектенип жүрө бербестен, өзүбүздүн аркабыздан бир из калтырып кетели, өзүбүздүн үйрөнгөнүбүздү, билгенибизди ушул чет өлкөдө жашап жүргөн жаштарга үйрөтүп кетели деген максатта коомго өтө чоң салым кошуп атат. Кече жакында эле Москва шаарында шайыр апалар конкурсу өтүп, ошол жерден өзүнүн чоң талантын көргүзүштү, өнөрүн көргүзүштү. Өнөр үйрөнүү эч качан кеч эмес экенин далилдешти. 2 айдын ичинде комуз черткенди, ооз комузда ойногонду, ырдаганды, бийлегенди, бешикке кантип баланы бөлөөнү баардыгын үйрөнүшүп, жаштарга үйрөтүшүп кече эл алдына алып чыгышты. Ушул долбоорду демилгелеп көтөрүп чыккан биздин шайыр эжекебизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушул долбоордун ишке ашышына чоң салым кошуп жардам берген Зарыл эжекебизге, Турсунай карындаштарыбызга, жалпы эле Талас биримдиги коомунун өкүлдөрүнө чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жакында келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Баардык айымдарга, апаларыбызга узун өмүр, чың ден соолук, үй бүлөлүк бакыт таалай каалайбыз. Белгилей кетсек, мекендештер тарабынан бул сыяктуу иш-чаралар дагы уланат. Таластык мекендештердин максаты чет жерде болсо дагы кыргыз маданиятын унутпай, аздектеп барктап жүрүү жана жаштарга жайылтуу. Нурсултан Курманбеков атайын таңкы талас берүүсү үчүн.